Саламатсыздарбы, урматтуу айымдар. Айымдарга кайрылган себебиме мен кол өнөрчүлүк менен алектенем. Талас шаарында турам, Кыргызстанда, Талас областында. Атым Нурия Исакова. Урматтуу айымдар, сиздер билесиздер, бизде азыр Кыргызстанда туризм деген аябай туризм жөнүндө аябай көп маектер болуп атат. Көп уюмдар азыр баягы жаралып, жаңы уюмдар ачылып атыр. Туризмди биз өнүктүрөбүз, туризмди аябай көтөрөбүз, башка элден, чет өлкөдөн биз конок күтөбүз деген ошо аракет кылып атат. Ушул эле максат менен мен бул Кыргыз каналын ачтым. Урматтуу айымдар, саламатсыздарбы? Бүгүн мастер-класс ушул билеткага арналат. Анткени туризм айымдарга кандай пайда алып келет? Туризм деген биз айымдарга абдан чоң пайда алып келет. Үй бүлөнүн бюджетине киреше киргизе турган, үй бүлөнү сактап кала турган. Эне балдардын кашында болуш керек. Эне меримин төгүп балдардын жанында болуш керек деп мен ушундай ойго келем да. Ошон үчүн биз айымдарга туризм чоң пайда алып келет. Сиздер билесиздер, кыргыз деген бул меймандос. Кыргыз деген пейилдүү, пейили кенен эл. Конок тоскондо, дасторконду кенен жайып, пейилин кенен төгө турган эл да. Конокко келгенде конокко эң жакшысын берген, абдан баягы сыйлаган эл. Ошон үчүн туризмге биз дайын болуш керекпиз. Эмне көргөзөбүз, биздин кыргыз элибиздин жерибиздин кайсы сулуу жерин, кайсы кооз жерин, табигаттын кайсы баягы абдан кооз жерин көргөзөбүз деп ойлойбуз. Бирок биз айымдар туризмге абдан чоң салым киргизебиз. Биз деген дайын болуш керекпиз ошого. Мен Кыргыз каналын, YouTube каналын ошол себептен ачканмын. Биздин апаларыбыз, чоң апаларыбыз, тайнелерибиз ууз чебер айымдар болгон. Ар бир үй бүлөдө саймачы, баягы жүн менен иштеген ууз чебер айымдар болгон. Өрмөктү өргөн, бози көтөргөн, бозидин жазалгаларын жасаган ууз аябай чебер айымдар болгон. Өзүбүздүн өнөрүбүздү унутпаш керекпиз. Ар бир кыргыздын жарандары ошо биздин элибизге, жерибизге, бизди Кыргызстанды таанысын деген жарандар көп деп ойлоймун. Ар бирөөбүз табигатыбызды жакшы көрөбүз, элибизди, жерибизди баарыбыз жакшы көрөбүз. Анан ошол биздин тоонун сулуулугун, суунун тазасын, абанын тазасын, жерибиздин ушундай кооздугун көргөзгүбүз келет да. Анан эми биздин Кыргызстанга чет өлкөдөн конок келсе деп баардыгыбыз умтулуп атабыз азыр. Коноктор келсин, биздин жерибизге, биздин эми алар жөн келбейт. Эми туризм деген бул абдан сонун нерсе да. Кыргызстандын экономикасына дагы абдан жакшы пайда тие турган нерсе. Туристтер деле биздин өлкөбүзгө конок катары келет. Биз бүт нерсеге дайын болуш керекпиз. Дайын болуш, биз туризмге тамак аш берүү, анан тоону биякты көргөзгөн бул өзүнчө башка нерсе. Мен ал жагына киришпеймин. Мен ойлоймун, ар бир айым, үйдө отурган айым, балдары менен, ошо балдардын кашында, балдарга меримин төгүп, үйүндө отуруп, башка жака чет өлкөгө кетпесин деп көп ойлойм да. Ошону кийин ошо туризм бизге, айымдарга, бизге аял затка абдан жакшы пайдасын алып келе турган бизнес деп ойлойм. Ар бир айым үйдө отуруп, ар кандай ушундай жүндөн, биздин Кыргызстанда жүн көп. Кыргызстанда жүн көп. Ошо жүндөрдөн ушундай перчатка эмес, сувенир деп коелу. Сувенирлерди жасап, ар кандай мындай биздин оймо чиймелерибизди сувенир кылып, токуп, сайма сайып,
жүн менен иштеп, анан бир жакшы пайда өзүнө көрүп иштесе деп ойлойм да. Мен көп жылдан бери ушуну ойлонуп жүрдүм. Бул нерсени жасаш үчүн эмне керек, кандай кылыш керек, жолу кандай болуш керек деп анан абдан ойлонуп анан кийин ойлодум да, мен өзүм негизи тайнем аябай ууз, чебер, мыкты айымдардын бири болчу да. Анан эми 4 кызы дагы мен тайжелерим, апам ушул аябай ууз, чебер болушту. Тайнем ошо кичике кезинде ушу кыздарына өнөрүн өткөргөн экен. Анан да айылдын ичинде үйрөткөн экен. Бирок көзү өтүп кетти. Андан кийин мен апам аябай мыкты саймачы болгон, мына керме сайманы сайчы. Мен кичике кезимде эле билем да, бизге да сайма сайдырып, кыз деген сайма сайыш керек, кыз деген өнөрлүү болуш керек, кийизмен иштетип, сайма сайдырып, баягы үйдөгү тириликтерди үйрөтүп, анан ушу жакшы мага аябай тарбияны берген экен деп ойлойм. Анткени мен ошол баягы көз алдымда азыр ойлосом, бала чагымды эстесем, мен жалаң ушул ойноп, анан ушул баягы сайма сайып, жүн менен иштеп, ушинтип чоңойгон экен. Эми бул кыргыздарга канында бар аябай касиет деп ойлойм. Андан кийин ар бир айымда бул касиет бар. Анан эми бул касиетти кантип колдонуш керек? Туризмдин эмесинде ушул азыркы өнүп аткан мезгилде бул биздин ушул өнөрүбүз кыргыз айымдарга абдан, кыргыз айымдарга эмес, ушу Кыргызстандын жашаган жериндеги айымдарга абдан пайда алып келе турган нерсе. Биз деген негизи азыр бүгүн эмес, кече уже баягы башташ керек болчук да. Биринчи биз үйрөнүш керекпиз. Биз касиетти ойготуш керекпиз. Андан кийин ушул өзүбүздүн бүт өнөрүбүздү сувенирге, ушул бир белектерге жумшасак, анан биз айымдар, ууз, чебер, мыкты айымдар өзүнүн үйдөгү бюджетине абдан чоң киреше киргизе турган бул абдан жакшы нерсе. Туризм Кыргызстанда өнүгүш керек. Туризм бизде пайда алып келе турган нерсе. Өлкөнүн экономикасына, үй бүлөнүн бюджетине, анан апалар үйдө отуруп балдардын жанында отура турган абдан жакшы, мен ойлойм, бул жакшы пайда алып келе турган өнөр. Эми апалар, айымдар балдарыбыздын жанында, балдарыбыздын кашында, ден соолукта, ушулардын баягы чоңойгон бала чагын сактап, чет өлкөгө эс алганы гана барганга аракет кылып, анан ошол нерсенин баарын үйрөнбөйлү. Мен YouTube каналын ачып, Кыргыз каналын ачып 1 жылдан ашып калды. Ушул бүт болгон өнөрүмдү баягы азыр роликтерге жумшап, эртең менен баштап түнкү кедек түндө монтаж кылганда түндө калып атам. Ошончалык аракет кылып бар нерселерге баягы билгенимди мен түшүнөмүн. Эң мыктысы эмес мен элдин, мен өзүм билгенимди сиздерге көргөзүп, үйрөтүп эметсем, анан мен дагы сиздерден үйрөнгөнгө даярмын. Мынакей ушундай биздин кыргыз оюм чийимдерди буюмдарга салып, мындай оймо чиймелерди, бул керме сайма, ушулардын баардыгы менен биз баягы сыймыктанып жашаш керекпиз. Ушуну сактап жашаш керекпиз. Урматтуу айымдар, мен Нурия Исакова, Кыргыз каналдын ээси боломун. Ошол каналдан үйрөнөм десеңиздер, ушул жерден үйрөнүңүздөр. Жок, жаныңа келип үйрөнүп элем, же мени чакырып мастер-класстарга чакырсаңыздар, мен дайынмын. Урматтуу айымдар, ушул группа бар, WhatsApp группа бар. WhatsApp группада мен
бекер консультация берем. Мен группамда айымдар жазап, анын өздөрүнүн жасаган нерселерин бияка салып, анан биз бири-бирибизге лайк басып, жакшы сөздөрдү айтып, мактап дегендей. Көрүңүздөрбү, мен группамда канча айымдар азыр көп нерселерди жазап, ушу үйрөнүп атышат. Мен бул группага өзүм YouTube каналдагы роликтеримди жөнөтөм. Анан кийин ошол жерден эжелери үйрөнүшүп, көрүшүп, анан түшүнбөй калса же жасаганын мага көргөзгүсү келсе, ушул жерге бири-бирибизге ушу кабар берип байланышып турабыз. Албетте мен мондай чоң паннолорду жасайм. Бул паннолор мен выставка ачкам. Чоң кылып, аябай көзгө көрүнө турган чоң нерселер жасаш керекмин мен. Анткени реклама кылган мезгилде турамын азыр. Сен кимсиң дегенде мен Нуриямын. Мен мондай нерселер жасайм, мындай нерселер жасайм. Менден үйрөнгүлө деп азыр ошону эле даңазалап турган мезгилим. Үйрөнүңүздөр, дайын болуңуздар. Туризм негизи өнүгөт Кыргызстанда. Ушундай жакшы бир өнөрлөрүбүздү ойготуп, өзүбүздүн үй бүлөбүзгө, бала чакабызга пайда алып келе турган YouTube каналга чыгыңыздар, тартыңыздар жасаган нерсеңиздерди. Инстаграмга чыгыңыздар, сторис, тиктокко жакшы нерселерди, ушундай бир сайма, чийме оймолордун баарын чыгарып, биздин жаш өспүрүмдөр тиктокто отуруп, ошолор мынакей бизде билесиңерби, ушундай оймо чийме бар. Мен апам үйрөткөн, тайнем үйрөткөн деген теманы биз ошондой нерселерди көтөрсөк, биз биздин жаш өспүрүм балдарыбызды жаман нерседен сактап калабыз. Ошо менин каналымда мен менен бирге болуңуздар, мага подписка кылыңыздар.